Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда өтүп жаткан ММА боюнча турнирди чагылдырып бермекчибиз. Албетте турнирди толугу менен чагылдыруу үчүн убактыбыз чектелүү, ошентсе дагы финалдык беттештерди толугу менен чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Максатсыз эч бир жумуш аткарылбайт. Негизинен бүгүнкү турнирдин максаты да жаш спортчуларды турнирлерге тандоо менен биргеликте терс көрүнүштөрдөн алыстатуу. Мындай турнирлерди көбүрөөк өткөрүп турган болсок, спортчуларыбызды да жогорку деңгээлдеги беттештерге барганда кыйналбай турган абалда болот. Учурда ММА спортуна кызыккандардын саны арбып баратканы айкын экенин айтат Ош облусунун ММА федерациясынын президенти Өмүрбек Нурмаматов. Бул турнирдин өткөрүүсүнүн максаты биздин максат Кыргызстан чемпионаты болот жакында. Ошого турнирге даярлоо балдарды. Кыргызстанга балдардын өсүмүнө салым кошууда. Мындай айтканда, ар бир бизде мондой болуп атпайбы? Кыргызстандын өзүн гана открытие кылып өткөргөнүбүздө балдар өспөй болуп атат. Балдарды өстүрүү үчүн майда бойлорду көп өткөрүшүбүз керек болот. Областтык турнирлер, райондук көлөмдөгүлөрдү өстүрүп келиш керек жаштардан баштап. Биздин эң главный эмеси даярлоо, ушу Кыргызияга даярлоо. Быйыл жаш балдарды даярлап, ошого чыганга көбүрөөк турнир өткөрөлү деп чечтик эле. Ошонун открытиясы болду областта. Открытый турнир бул Кыргызстан бойдон келет. Кыргызстан республика, район, регион бардыгы келди. 350 бала катышты. Мындай турнирде жылдан жылга өсүп атат бизден. Жакында эле Ош городтук өттү эле, городдо 230 болду эле. Быйыл уже мына бир жума өткөн, 2 жуманын ичинде уже 350 бала көтөрүлдү. Значит, ММА кызыктуу. Müşkiller oldu. Bu birleşte taza çekişte umut tutması bile Rızbek Ulu Aziz yetişti. Candan Spor Klubu oluşturdu. ММА Кыргыз Республикасында жаңы гана өнүгүп келе жаткандыгына байланыштуу мындай тандоо турнирлерин көп өткөрүп туруу зарыл. Биз бүгүнкү турнир менен гана чектелбестен өлкөбүздүн бардык региондорунда өткөрмөкчүбүз. Анткени учурда спортчулардын талабы бул спортко күчөп баратканы талашсыз. Жакынкы күндөрдө Ош шаарында болуп өткөн турнирге келген адамдардын санына караганда, бул турнирде катышуучулардын саны да, көрүүчүлөрдүн саны да арбып, 2 эсеге көбүрөөк болду дейт Кыргыз Республикасынын ММА жана эрежесиз уруш федерациясынын президенти Улукбек Өмүрзаков. Бардыңыздар билесиздер, азыркы күндө дүйнөдө ММА аябай катуу өнүгүп жаткан учуру. Ошондой эле мына бүгүнкү мелдеште жалпысынан 340 спортсмен катышыптыр. Бул өтө чоң көрүнүш. Бул балдар биз эми региондордо өткөрүш себеби эртеги мына биздин улуттук курама команданы түзүп алуу үчүн биз чемпионат өткөзөбүз, Кыргызстан чемпионатын. Ошо чемпионатка чейин булар биздин жоболорду, өздөрү ушу ММАдын кандай гана кайсы учурда кандай бал берилет, ушуларды кичине билип алсын деп биз региондордун арасында өткөзүп атабыз. Кудай буюрса биз будан кийин Баткенде, ушу Бишкекте өтөт, андан кийин Баткен областында өтөт, Чүй областында өтөт. Биз азыркы күндө ушу биз ММА боюнча региондон президенттерин шайлап, алар өздөрү ушу ММАды өнүктүрүү боюнча иш чаралар жүргүзүп жатат. ММА спортчулары аябай жакшы өнүгүп калышты. Себеби дегенде мен ушу мелдеште байкадым. Кыйла мындай көп ыкмаларга жол бербей калды, утулганга, тез утулганга. Мурда мындай жок эле, азыркы күнү аябай жакшы болуптур. Geçin öttü. Olmadan girip var o.
Yatma, karmaydı, büyük kaldı. Olmadan giremiyor. Olmaz. Бул спорттун тарыхына кайрыла турган болсок, ММА'ди кыргыз тилине которгондо аралаш согуш өнөрү болуп которулат. Аралаш согуш өнөрү же болбосо эрежесиз эр уруш спорту алгачкы жолу байыркы Грецияда пайда болгону тууралуу уламыштар айтылып келет. Бул спортто эки башка стилдеги спортчулар муштуму менен жана күрөшүү ыкмасы менен Олимпиада оюндарында көрсөтүп баштаган. 19-кылымдан аягында ар түрдүү багыттагы спорт мектептеринин арасында өзүнчө турнирлер өткөрүлө баштайт. 20-кылымдагы Грейси кланы Грейс Челлендж деген ат менен бардык спорттогу каалоочуларды күч сынашууга чакырган. Ар бир багыттагы спортчулар өзүнүн спортун даңазалаш үчүн катышса, ал эми уюштуруучулардын негизги максаты джиу-джитсунун бардык спорттон жогору тураарын далилдөө үчүн болгону айтылып келет. Андан кийинки 1930-жылдарга таянсак, Бразилия өлкөсүндө Валетудо турнири атактуулукка ээ боло баштаган. 1960-жылдар аралыгында дүйнө жүзүндө түрдүү тармактагы ачылыштарды жасап кеткен атактуу актер, улуу спортчу, улуу философ, 20-кылымдын легендасы Брюс Линин идеясынын негизинде бул спорт өтө катуу өнүгүү жолуна түшкөн. Учурда UFC'нин президенти Дана Вайт да ММА'дин өнүгүүсүнө зор салымын кошуп жаткан учуру. Спортсмендер ережени сактагыла, тартипти сактагыла. Силер башка жаштарга күзгүсүңөр. Стоп. Шынында бой орын окшойт. Каңстар тобы, жыйынтыгын көрсөтпөй жүрүң. Рефери. 3-0 эсебинде Өсөнұлы Бекмырза жеңишке жетишти. Запад спорт. Ondan dengелден көрдüm, 300'den ашық спортсмендер чогулуптур. Бул чемпионат Кыргызстанда дагы 200'дө, 300'дө болгон, бирок быйыл аябай көп экен. Калыстар тобу бардыгы чыгып урушкандар аябай жакшы. Негизи деңгел жакшы эле. Эми Москвага салыштырмалуу, эми ал жакта тиги өткөзүп турган жерлерибиз аябай чоң. Аякта кичине болсо жетишкендер мындай бар жагынан топ келишет да. Эми Кыргызстанда ушундай секин өсөбүз буюрсачы. Аянчалык чоң болсо деген оюбуз бар. Анан эми бүгүнкү уюштуруучу жигиттерибизге ошо баштаган топко ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм ушул турнирден жакшы балдар тандалып, буюрса ушул жигиттер Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп турган жакшы чемпиондор чыгат деген үмүттөбүз.
klubu Nurbek yetişti. Alt Semetey sport klubu Oş şahri. Бүгүнкү турнир аябай жакшы өттү. Балдар аябай жакшы машыгышты. Азыр ушул жерде Кара Суу районунда жакшы болуп атат. 2 айдан бери даярдык көрүп атабыз. Жакшы. Азыр 15 бала алып келдим. Азыр 5 финалга жолдомо алып алдык. Ошо жакшы болуп атат. Бул мелдешке 1 ай даярдандым. Улуу Кыргыз спорт клубунда, конечно, агайларымдын салымы өтө чоң болду. Тынчтыкбай Көмүрзаков, Эдил агайыма чоң ыраазычылык билдирмекмин. Жана ушундай эле бизди ушундай колдоп жүргөн Нурматов Өмүр агайыма чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул турнирде мен 5 беттеш өткөздүм. 5 беттеш өткөзүп 5 тең жеңдим. Ушу Кара Суудан эле чыккан бала күчтүү экен, финалда урушкан сопернигим өтө күчтүү бала болчу. Муунту ыкмасы менен араң уттум. Уткандан кийин сопернигим уктап калды да, өтө башкача толкундануу болду. ММА'нын эрежеси боюнча бул 2 раундтан өтүш керек, 3 минутадан. Азыр бизде адам көптүгүнө байланыштуу 1 раундтан, мисалы 1 илевесте 57 весте 45 бала катышып атат. Ошон үчүн убакытты азайтыш үчүн убакыт 1 раундтун азайтып 3 минутадан. Өзү 2 раунд болуш керек. Международный правила боюнча да ошондой. Эгерде бир весовой категорияда көп спортчу болсо, аны раундтун кыскартып 1 раундтан болот. Азыр бизде өтүп жаткан бой азыр 1 раундтан болуп атат. Полуфиналдык, финалдык беттештер 3 раундтан 2 минутадан болот. Мушкерлер жакшы сактап, калыстардын айткан эрежеси боюнча иштеп атышат, жакшы. Буюрса спортчулар жакшы барган сайын күчөт, спортчулар жакшы азыр өсүүдө. Мунун ыкмалары бул жерде основной ММА бросковый, буда жерден үзүп, атаандашын жерден үзүп жатса 2ден балл болот. Калган точный попадание болсо, эгерде баш жака же болсо корпус жака точный попадание болсо, ошондо гана 1ден балл эсептелет. ММА турниринин уюштуруучусу жана Ош облусу боюнча ММА федерациясынын президенти Өмүрбек Нурмаматов алдыдагы максаттарынын бири жогоруда болуп өткөн турнир экенин жана бул спорт олимпиадага кирип калса кыргыз жигиттери ушул спорттон көптөгөн ийгиликтерди жаратып, кыргыз желегин желбиретерин айтып өттү. Ошол менен биргеликте жеңүүчүлөр сыйлыктарын алып, кубануу менен өзүнүн келечектеги максаттары жана ой пикирлерин бөлүшүп өтүштү. Баллардын, спортсмен жаштардын өнүгүүсүнө өтө пайдалуу деп эсептейм мен ММА'де. Жаштарды жаман жолдон ичип, арак, башка жолдон тартуу милдети жакшы. Жаштардын өсүп калай, чемпиондор чыгып, дүйнөгө таанылып Кыргызстан, кыргыз элибизди көтөрүп чыккан балдар чыксын деп ошол ниет менен болуп атат. Келечектеги максатыбыз ушу ММА'ды өндүрүп, өстүрүп, кыргыз элдин балдарын, кыргыздын балдарын мирге, дүйнөгө, олимпиадага чыгарганга ниет кылып аракет кылып атабыз. Эми Кудай буйруса ниет кылып атабыз, айтылуусу бар 2028-жылы ММА федерациясы олимпиадага кошулат деген. Бирок ошого аракет кылып атабыз, кошулат. Кошулса Кудай кааласа, Кудайдын буйруса кыргыздын балдары ушу ММА федерациясынан олимпиадага чыгып, дүйнөлүк чемпион уровенде келишин каалайм. Кыргыздын намысын көтөрүшүн, кыргыздын өсө берсин. Çıkma. Nakavut menен таза жеңишке Нурали уулу Алманбет жетишти. Амир спорт клубу. Мен Нурали уулу Алманбет 84 килограммда
Бүгүнкү күндө чемпион болдум. Буга чейин Амир спорт клубунда тренировка кылып, өзүмдүн досторум менен даярданып, өзүмдүн агаларым, тренерлерим бүт баарын жакшы үйрөткөн волейбол приемдору менен бүгүнкү күндө жеңишке жетишип отурам. Мага ушу демөчү болуп келген ушу бүт агаларыбызга чоң рахмат. Бүгүн бардык бир талган спортсмендерди чемпиондук медалдары менен куттуктайм. Айылдарыбыздан дагы Көлдүк айылынан колдоочуларым келген, ата-энем келген. Бул жерде өздөрү келип колдоп, баары күч кубат берип турду. Алардын күч кубаты обязательно бизди бир далдырат экен. Ансыз жеңилип калыш деле биз үчүн уятка турду да. Рахмат. Кудай кааласа алдыда дагы көптөгөн алдыда азыр чемпионат Азия бар Кудай кааласа. Ошого дагы эми мындан да күчтүү даярданабыз Кудай кааласа. Ишеничтер бар. Мен Ермаматұлы Қадырбек, Улуу Кыргыз спорт клубунда 1 жыл аралыгында машыгып келем. Мен бул ийгиликке жетишимге себепкер болгон мен тренерим Өмүрзаков Тынчтыкбек байкеге чоң рахмат. Биз ошолордун эмгеги менен жеңишке жетип атабыз. Толкунан болуп жатат алда. Мен бүгүн 4 сопернигим менен күч сынаштым. Финалда 5-чи сопернигим өзүмдүн досум жана өзүбүздүн залымдан чыккандыгы үчүн ал мага чемпиондук менен берди. Ошо тренериме жана жалпы менен колдоп келген күйөрмандарыма, ушул даражага жеткирген ата-энеме, бир туугандарыма чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Спортту сүйүңүздөр, спорт менен жашаңыздар, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Жолугушканча. Стоп. Врач. Çıkma. Çekil. Akırıp durunuz bu. Özünü. Nakavut менен таза жеңишке Нурали уулу Алмамбет жетишти. Амир спорт клубу.